Так, 2014 жылы прокуратура ошол МЧС тарабынан берилген ведомственный үйлөрдү мыйзамдуулугун текшерүү боюнча текшерип, ошол айрым бир кызматкерлерге карата иш козголуп, аталган турак жай мыйзамсыз берилип кеткен деген жүйө менен иш козголуп, анын ичинен райондор ага сотуна ошо өз кезинде берилген ордер жана приказдарды МЧСтин жарас деп табуу боюнча кайрылышкан. Аталган 2014 жылдан баштап айтор биз 2019 5 жыл ичинде соттоштук. Анын ичинде берилген турак жайдын бири бул Мамат Раимов деген Ош шаардык жаранында ошол кездеги ошол МЧСтин кызматкерине берилген. Кызматкерге 2004 жылы берилип, анын ошол кездеги аракет болгон мыйзам турак жай менчиктирүү мыйзамынын 4 беренесине ылайык ошол кезде Мамат Раимовдун үйүндө 12 адам жашагандыгын эске алуу менен бир баласы Баткен окуясына катышып, 96 жылы 2 группада майып конфузия алгандыгы боюнча ошол 2 категориянын негизинде аталган турак жайды берилген. Ал кезде бирок ага макул болсо прокуратура райондор ара сотуна кайрылып, бул киши 20 жыл иштеген эмес, за выслугу лет алыш керек эле. Башкача айтканда 2 мыйзамга көз жумуп, ошол эле 4-чүнүн берененин мен жогоруда айткан мыйзамдын жагдайлары бар. Кайсы жарандар кайтарымсыз түрдө турак жай алууга укугу бар. Ошонун негизинде биз соттошуп, прокуратура менен биринчи инстанция бизге чечип, башкача айтканда прокуратуранын дуарысын канааттандырууусуз калтырып, апелляциялык инстанция дагы канааттандыруусуз калтырылган, жогорку сотко прокуратура кайрылган, жогорку сот бузуп, кайрадан башынан каралсын деп жөнөтүп атат. Кайрадан каралганда дагы биринчи инстанция бизге чечип атат. Экинчи инстанция чындыгында бул эженин ошол 2 категория туура келерин, ошол малдагы берилген профсоюздун мүчөлөрү азырда айрымдар иштеткен, алар да сотко келип өзүнүн көрсөтмөлөрүн берип, чындыгында токтомдорун көрсөтүп, аталган жаранга ошол 2 жагдайды эске алуу менен мыйзамдын чегинде берилгендигин көрсөтүштү. Бирок жогорку сотко барсак, жогорку сот бир эле негиз менен 2 чечимди бузуп туруп прокуратураны канааттандырып койду. Тактап айтканда, бул жаран өз учурунда ошол кезде аракетте болгон Кыргыз СССРнин турак жай кодекси бар, ошонун 33, 35, 40 беренелерине ылайык арыз менен кайрылган эмес экен, турак жайды шартын жакшыртууга кезекке турган эмес экен, бул далилдер жок болгондугуна байланыштуу деп туруп прокуратураны арызын канааттандырып коет. Аталган жагдайды биз эске алып, ошол материалдардын айрым бөлүктөрү иште болгондугуна карабастан, биз кайрадан профсоюздун МЧСтин архивин карап, өз учурунда бул арыз менен кайрылгандыгы, ал журналдагы арыздын көчүрмөлөрү, тизмеге киргендиги, андан сырткары профсоюздун өтүнүчүн, ушул кызматкердин жагдайын эске алуу менен документтердин баарын кайра жогорку сотко биз жаңыртылган жагдай катары алып барып атабыз. Жогорку сот өзү бузган негизди кайрадан чындыгында бар экен деп биз материал алып барып берсек, жок, бул материал эмес деген жөө менен кайрадан канааттандырууга калтырып коет. Башкача айтканда, ошол эле бир эле макамдагы судьялар бир эмес, бул 2 жолу каралып, биринчи, экинчи инстанция дайым эле бизге чечет, мыйзамдуу дейт, жогорку сот муну акыркысында бузуп койду. Эгерде жогорку соттун мындай өтүнчү көз карашы болуп, эгерде ушул жагдай мыйзамдуу экендигин аныктаганда, анда биз биринчи эле баягы биринчи оборот деп коебуз, прокуратура жогорку сотко кайрылганда, ушул жүйөлөр менен канааттандырууга калтырыш керек эле. Жок, бузуп жөнөтүп, эжени 4-5 жыл соттошуп, 5 жыл убактысын алып, муну этеңде Мамат Раимов бүгүнкү күндө инсульт, сүйлөй албайт. Ушундай жагдайлар менен алып келип, бүгүнкү күндө адамды оорукчан кылып, анан аягында канааттандырууга калтырып коет. Ошондон биз бул жерде эмнени айтат элек, себеби экинчи инстанция 4 жолу бизге четсе деле, жогорку сот бузуп салып атат. Башкача айтканда, соттордун ортосунда 2 көз караш болуп атат. Ал эми бул деген чындыгында бул жерде мыйзам бузулгандыгын өзүнүн чоң күмөн жанатат. Ал эми биздин бул жерде бир чоң күмөнүбүз болгону ошол кезде Ош шаардык прокуратурасы тарабынан айрым кызматкерлерге кылмыш иши козголгондугуна байланыштуу, ал иштер убактылуу токтотуп турат, анткени бул иштер кайрадан бул жаран иштерин каралып бүтүшүнө, административ иштин каралып бүтүшүнө. Эгерде бул жерде прокуратуранын койгон доо талаптары сот тарабынан канааттандырылбаса, башкача айтканда, бул турак жай мыйзамдуу берилген деп эсептелмек. Анда кылмыш козголгондагы бул негизсиз козголуп калмак. Ошондон биздин бул жерде күмөнүбүз ошол прокуратуранын айрым бир өзүнүн адамдык фактор аркылуу аралашуусу менен гана буну жогорку соттон буздуруп салышты. Ошондон бул жерде 4 сот бизге чечкенден кийин жогорку сот, мен ойлойм,
2 оборотмен болгондо 4 жолу иш каралып атат. Ал эми жогорку сот бир отурумда гана муну жокко чыгарып салып атат. Ошо бүтпөй калып кеткен экен. Анан 2000-жылы МЧС алып бул үйдү баштаган. Баштаганда 2000-жылга чейин ошол Мамадали ака кароол болуп ушуну карап турган. Мына ол жерде бир чоң кран болгон. Ошол крандын бир болтун дагы албастан, ошону каратып, кооруп, ушул жердеги эч нерсесин алдырбастан карап турган үчүн ушуну министерстводон ошо неме кылып, Ахматалиев келип рахмат айтып, ушул кишиге ушул үйдү берген. Дагы эмнеге буну неге талашып атат билбеймин да, мен таң кылам. Ушул эми башкалар жөндөн жөн эле бир керек эмес, мисалы үчүн жерден үй алышат го. Акысы жок адамдар дагычы. Керек болсо акысы жок адамдар ушул үйдөн үй алган. Анан сатып кетип калды азырсы. Эми ушул жерде жашаган, ушул үйдү кооруган кишини эмнеге эле чукуйт, мен билбейм да. Биз ушул жерде ошо 2004-жылы берилген ошол үйдөн жашап атабыз. Ошо эми ушул кишинин мээнети ак да, мен оюмчачы. Ушул кранды келип жүргүзгөндө жөн эле жүрүп кеткен да. Эгер керек болсо ошол жерде канча жыл туруптур, 2004 сатып зыян болот эле. Ошол кишинин мээнети ак. Ак тил деген иштеген үчүн берилген. Ошондо МЧСтен келип ошо Ахматалиев рахматын айтып, анан ушул бир үй берилет дегенде баарыбыз ыраазы болгонбуз. Кошуналар туура айтат, койчу тынч жүрөйлү десем, сен ойлогун, мен 8 балдарымды дедим жетелеп илан кылган болсам, мен ким деген адам болом, жаркы жол деп. Сен мана 2 жашар бала агып кетип атат. Ушуну мен кармабасам кандай өлүп калбайбы? Бул үй кызмат кылады. Ошо кызмат кылат. Ошо мен Кыргызстанга койгон бир кышым болсун өнүгүшүнө деп унабай койгон. Неманы кран башынага адамдар келип, ошонун ичинде зымы бар. Аба, шунун зымны алсак, эки машина келет. Бирөө сизге, бирөө бизге дегенде, сен ким деп ойлоп атасың? Мына балдардын алдында ким деген адам? Кетпесең, мен неме кылып барам. Милиция чакырам деп эч кимди киргизбей койгон. Ошентип мана 2001-жылы жайында 10 чакты адамдар келди. Ушунун ичинде бир орус катын бар эле. Биз представитель МЧСнин представитель деп биз немесин көргөн, удостоверение көрсөткөндө, анан мен иттерин кармаганда алакырды карап туруп, аванын далына кагып, молодец, ушу единственный дом по всему Ошу не урдалбаган деп, анан кийин бу кара берди. Шундан 2002-жылы иштер башталып, анан кылган иштерин көрүп, Акматалиев унда министр эле жумушка алды, караол кылып, до окончания строительства. Анан кийин көрүп, анан биз заявление жаздык, очередка турдук. Анан кийин бу үйлөр бөлүндү, нефтебазага бөлдү, теги өтө жүргүчтөргө бөлдү. Анан кийин бир квартираны ошо передвижной механизированный отряд МЧСники ошоларга бир үй бериптир. Анан кийин булар карап өздөрүнчө маслихатташып, ушу абанын положениясы начарраак экен баарыбыздан. Бир баласы мынандай Баткен сабытый катышкан экен, ошоларга бир соопчулукка, ошоларга бир жардам берели. Өзү 6 баласы бар экен деп, ошентип анан кийин бу авага берет. Торжественное собранияда аванын колуна чыгып алып, благодаря этому человеку Маматарову Мухаммадали 80 адам квартиралы болду деп, акчалай сыйлык, анан кийин квартиранын ордерин берген. Уну бүт баары подтверждать кылат тиги МЧСнин адамдары, бүт баары билет. Он аваны мынандай көтөрүшөдү, ошо тургандар. Эми келип ушул 5 жаш кишиге асылып, бала чакасы турса, баары жок турса, ушу 2 комната, ушу бир 2 комната бир элиттин үйү болсо экен, кичинекей эле үй, үңкүргө окшогон үй, ушуга асылып атат эми. Асылып эми не иш кылат эле муну асылыпчы? Эми айтып дейт, бечара барып атат, бара турган жерге барат, кое турган жерге барат. Дали булардын арызын уккан эч ким болбой атат аяктачы. Арызын уккан эч ким болбой атат. Бул кран башня үйдө эмес, бүт Манасаты микрорайонга чоң кызмат кылган, ошоларды кетирип, ошоларга милицияны чакырып, ошо жазылганда бүт бар. Карасаңыз мына ушинтип мана жатат. Башка илажы жок мана. Кандай киши эле? Şu domda özü fundamentinden beri, основаниясынан beri barбыз да биз. Буну Кыргыз поштан балансы деле, кийин Кыргыз пошту жөөлүп кетип, связь менен жөөлүп кеткенден кийин бизге айлыгам төлөбөй койгон. Биз үйдөн свет алып чыгып, ана үйдөн свет алып чыгып, үйдөн анан кийин прожекторлорго коюп, биякта 3 ит кармаганбыз. Мына жерде домдордон келип сураштырсам болот. Ортодо мына башынный кран деген бар эле. Башынный кран эми эсер убагында кран эле.
Şunu aslında жеткен жерде жүткөн кабели бар эле, чоң кабели бар эле. Şu кабелini элдер келип, мына кабель чыгарып кетели. Шуңа бир машина берет. Весь медный, как раз Кытайга темир, алюминий, мед кетип атканда ушулар полностью аксакал şu жерден экен бизди токтотуп, кой. Мыналар тосуп эле, мына айланасын, чөйрөсүн тосуп, иттерди кармап жүргөнбүз мына жерде. Эми şu канча жылдар аксакалды менетини карабайла, үйдө талашып, мына эми аксакал мына 3 инсульт алды. Эми азыр муну көрүп атасыз. Күнүгө 2-3 жолу компресс алмаштырабыз. Давлениясы көтөрүлүп кетет, погода өзгөрсө эле. Биз ам 6 балабыз. Şu yerде жашайбыз, şu yerде бардыгыбыз. Эстер убагында мен карлап жүргөн здание эле да бул. Басып киргенбиз. Кийин мен азыр иштеп атам мына жерде азыр. Электр сантехник болом иштейм. 2000 сом айлык берет. 2000 сом менен айлык чакырат, иштерин кылам, кетем. Мен айлык берет жок. 2000 сом айлык берет, МЧС.